Кыргыз цирки бүгүнкү күндө кейиштүү абалда. Андагы жаныбарлар ачкачылыктан таштанды жегенге мажбур болууда деген пост социалдык тармакка чыккандан бери коомчулукта цирк жетекчилигине карата ар кандай сын пикирлер айтылууда. Артисттердин укугу тебеленип, цирктеги абалдын начардыгын айтып чыккан артист Арслан Маширова учурда ал жерден куугунтукталып жатканын белгилейт. Чындыгында циркте эч кандай шарт жоктугун да кошумчалайт. Акыбал жаман. Негизи эле ушул артисттер иштеген жери, кийинген жери, кийинип чечинген жерлери, мынакей тазалык өтө начар акыбалда да. Буга чейин дагы ушу жаныбарлар баягы мусорный бакты баштары менен казышып, ушундай жеген учурлар болот, тамак издешет, айтор курсагы ач болгондуктан да. Анан кийин тарашпайт, карашпайт, тазалашпайт. Мындай төөлөрдүн акыбалын көрүп мен мындай болот да, кээде жүрөгүм ооруйт. Ошо соцсетиге чыгарып ийдиң, тигиндей кылдың, мындай кылдың, коррупция маселесин көтөрдүң деп, ошол биздин директор ошо артисттерди чогултуп, алардан кол чогултуп аткан учурлар да болду. Баягы кетсин депчи мени. Бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекеттик циркинде 3 ат, 1 пони аты, 2 төө жана 2 мамалак бар. Бирок алардын көрүнүшү жүдө. Төөлөрдүн жүндөрү түшүп, кычкак илдетинен кыйналган сыяктуу. Бирок аларды караган малчы, алар убагында чөп жешип, сейилдеп турганын жана кароо канааттандырарлык экенин белгилейт. Күндө эле мен как обычно 3 мал берилет. Мен өзүм тазалайм, өзүм жаңгыз карайм баарында. Анан бул түлөп атат, булар эми түлөп атса эмне кылайлы эмес, кандай бул жаратылыштыкы да. Нишенбесе барып кармап тартып көрүлө, жүнү өзүлү чыгып атат уже. Тетип атайын чыгарып коюшму, гүлөйтүп кичине чуркап денелерин жасап алсын деп, жерде камалып турат. Эште адамды эле камап койсоң жинде болуп кетет да. Ушунча атайын чыгарып коебуз, эчке чыгып булар дагы пониде баарын кой берип койчумун мен. Бүгүнкү күндө циркте 140 кызматкер иштейт. Артисттер үчүн шарттын начардыгын, формага акча бөлүнбөгөнүн жана коррупциялык иштерди ашкерелеген артисттер жумуштан айдалганын 42 жылдан бери циркте иштеп келген артист Муратбек Акматов белгилейт. Артисттер жамаатын экиге бөлүп, мыйзамсыз иштен кетиргендер менен цирк директору соттошуп жатканын да айтат. Жетекчи болгондон кийин ал деген эмне болуп коюлат. Коюлгандан кийин ал деген ынтымак алып келейин, ошо шартты түзөйүн деп коюлат да. Анан кийин биздин организацияда бир 130-140 адам эле иштейт. 130-140 адамды ынтымак алып келе албагандан кийин бул руководитель эмес негизичи. Мен айтканым боюнча эл менен адам менен иштешкен адам керек негизи. Бул маданияттуу адам, түшүнүктүү адам керек да. Кыргыз мамлекеттик цирки 1976 жылы курулган, бирок андан бери эч кандай капиталдык оңдоодон өткөн эмес. 47 жыл ичинде артисттер шоу көрсөтүүчү аянттын эскилиги жетип, ичиндеги отургучтар бузулуп, оюн зоок башталганда чаң көтөрүлүп, кирлерди тазалоочу жабдык дагы иштен чыгып, жагымсыз жыт каптап кеткен. Мамлекет тарабынан капиталдык оңдоо үчүн жалпы 300 миллион сом керектелет жана өз алдынча оңдоого ишкананын эч кандай киреше булагы жок дейт цирктин директору Фархат Бекмамбетов. 76 цирк ишке кирген. 50 жыл болду. 50 жылдан бери капиталдык ремонт жүргүзүлөт. Советтер Союзунда курулган могу система вентиляция абаны алмаштырганча, бул дээрлик жарактан чыккан 30 жыл болуп калды. Буну бүгүнкү күндө жаңы сплит система, кондиционерлерди койгонго, ошо өткөндө атайын адистер келип эсептегенде 30 миллион сом керек. Бул эми өкмөткө берип атабыз, эми маданият министрлигине. Ошонун баарын алмаштырыш керек. Негизгилери бул залдын, сахнанын ичи, аренанын ичи, креслолорду алмаштырган боюнча, кондиционерди алмаштырган боюнча, манеждин өзүн алмаштырган боюнча буга капиталдык вложение керек. Биз тапкан акчабыз ага жетпейт. Мисалы биз жылына 3 миллион, 4 миллион сом тапсак деле, анын башка текущий расходдор болот да, ошолорго кетет да. Ал эми биздин чыгармачыл топ Кыргыз мамлекеттик циркиндеги абалды териштирип, тасмага түшүрүп кеткенден кийин цирктин абалы боюнча маалымат берген артист Арслан Маширова айрым кесиптештери тарабынан ур токмокко алынганын маалымдады. Бүгүн ошо ЛТР каналынан келип, журналисттер интервью алып тартып кеткенден кийин за кулисами ошо мен жумушта жүргөн учурда мага ошо директорго болушкан, директордун жан жөкөрлөрү мага кол көтөрүштү. Мен ушул башыма мен 2 жолу бир коюшту дагы, ошондон кийин
кийимимен чойгулашып ушу жерде тизелеп калганга чейин сүйлөштү аябай. Телефонумду колуман жулушуп, жерге ыргытып, сумкамдын ары бери буттар менен тебелеп ушунчалык жаман мамиле жасашты. Бүгүнкү күндөгү кыргыз циркинин абалы боюнча тиешелүү мамлекеттик органдар териштирип, мезгили менен жыйынтыгы чыгарылат. Сайрагүл Полотова, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.